Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле көл жээгиндеги бир канча эркектер ноябрь айы болуп суук түшүп калганына карабай эле муздак сууга түшөбүз деп бири-бирин мажбурлап жатканын көрөбүз. Сен түш, мен түш деп жатып аягында бирөөсү түшүп, бирок бир аздан соң эле муздак суудан улам буту тырышып калат. Анда аны эптеп суудан чыгарайын деп каарманыбыз Лукас сууга түшүп барып, аны сүйрөп отуруп жээкке чыгарат. Андан кийин эле Лукас өздөрүнүн кичинекей шаарчасындагы бала бакчасына барганын көрөбүз. Көрсө Лукас балдар бакчасында тарбиячы болуп иштеп, балдардын жан дүйнөсү жаккандыктан алар менен тынымсыз ойноп көңүлдөрүн алып турчу. Өз жумушу өзүнө жаккандыктан дагы Лукастын эч бир кайгы капасы жок. Өзүн бактылуу сезген адам эле. Күндөрдүн биринде ал дүкөндөн чыгып бара жатып, кичинекей кыз Кларанын жалгыз турганын көрүп калат. Клара дагы ошол балдар бакчасына келчү. Лукас дароо эле Кларадан атенең кайда, бул жерде эмне кылып жүрөсүң деп сурап, Клара болсо атенеси аны балдар бакчасынан алып кетпей койгондуктан ойноп жүрүп адашып кеткендигин айтат. Анда Лукас Клараны ээрчитип алып, аны үйүнө алып жөнөп, Клараны атенесине тапшыргандан кийин, Лукас ошол Кларанын атасы менен мурунтан тааныш экенин билебиз. Ал Лукаска ыраазы болуп кечки тамакка да чакырып, эки достун сүйлөшүп жаткан учурунда биз Лукастын аялы жок экендигин билебиз. Көрсө ал аялы менен ажырашып кетип, баласы болсо Лукас менен жашагысы келип жатса дагы болбой эле аялы бербей жатыптыр. Анда Лукас ар дайым аялы менен келишимге келгенге аракет кылып, негизи мурун мектепте иштеп, бирок ал жактагы жумуштан четтетилип калгандан кийин, ошол балдар бакчасынан жумуш таап кирип, мына эми менин жумушум дагы бар, баламды мага жибер, мени менен жашап турсун десе, аялы эми гана макул болуп, жакынкы күндөрдө баласын жибермекчи болуп жаткан. Эртеси Лукас балдар бакчасына бара жатып, Кларанын үйүнүн жанында отурганын көрүп калат. Көрсө анын атенеси ар дайым эле уруша беришкендиктен, бул жолу дагы урушуп жатышкан болуп, уруштан улам Клараны балдар бакчасына жеткиргенге убактылары болбой жаткан окшойт. Анда Лукас Кларанын атасына чалат да, Клараны балдар бакчасына мен алып кеттим деп айтып коет. Лукастын өзүнүн жан дүйнөсү дагы балага окшош болгондуктан, ар бир баланын тилин таап аны менен достой сүйлөшүп кетчү. Күндөрдүн биринде Лукас балдар менен ойноп жатып, балдар аны жаздыкча менен чапкылап жиберишсе, Лукас өлгөн кишинин ролун ойноп коет. Балдар аны ойготконго аракет кылып, бирок Лукас ойгонбой жатса, Клара кайсыл бир мультфильмден көрүп алган байтор. Лукасты барып өөп жиберип эле ойготмокчу болот. Анан да кичинекей пластик жүрөкчөнү Лукастын чөнтөгүнө салып коет. Ошол замат эле Лукас Клараны кармап, атаң менен апаңдан башка эч кимди оозунан өпкөнгө болбойт деп түшүндүрүп, анан да бул оюнчукту менин чөнтөгүмө эмне үчүн салып койдуң? Сен бул оюнчукту башка балдарга белек кылып бер деп айтат. Анда Лукастын мындай сөздөрүнө капа болуп калган Клара, кичинекей кыз болсо дагы баары бир аял заты болгондуктан айтор, баары бир аял затына тиешелүү кылыктарын көрсөтүп эле, бул жүрөкчөнү сага мен берген эмесмин деп Лукаска таарынып кетип калат. Кечинде балдардын баардыгы кетишип, бирок Клараны алып кетүүгө дагы да атенеси келбегендиктен, ал эч жака чыкпай эле бөлмөсүндө отурду. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Бир кезде Клара ошол жерде иш кылып жүргөн тарбиячы эжеге мен Лукасты жаман көрөм деп айтат. Анда тарбиячы эже таң калып эле Клара менен сүйлөшө баштап, сүйлөшүү учурунда Клара Лукастын жыныстык мүчөсүн көргөнү жөнүндө да айтат. Негизи ал мындай уятсыз нерсени чоң балдар көрүп жаткан видеодон көрүп калган. Мындай сөздөрдү уккан тарбиячы эже болсо, Кларанын айткандары чынбы же чын эмеспи деп эле ойлонуп отуруп калат. Ал эми Лукаста болсо акыркы күндөрү иштери жакшы жака өзгөрүп, аялы менен келишим түзүп жакында баласын алып келгени да калган. Ошол эле учурда бала бакчада иштеген Надя деген кыз менен мамиле түзүп, бири-бирин жактырып эле мамиле түзө башташкан. Жора жолдоштор менен аңчылыкка да чыгып, Лукас ал жактан бир эликти атып түшүрөт. Кечинде болсо ошолор менен ичимдик ичип убакыт өткөрүшүп, жакын досу болгон Кларанын атасындагы мас абалында үйүнө жеткирип барат. Дем алыш күндөрү болгондуктан Надя экөө дагы чогуу убакыт өткөрүшүп, иш күнү башталып кайра экөө тең жумушка келгенде Лукас кайра эле балдар менен ойной баштайт. Дал ошол учурда тарбиячы эже Лукасты өз бөлмөсүнө чакырып, мага бир бала сенин жыныстык мүчөңдү көргөнүн айтты. Сен биз ойлогондон таптакыр эле башкача адам окшойсуң. Ал кичинекей бала негизинен фантазер, бирок мындай нерселерди оюнан чыгарып фантазиясы менен айтышы мүмкүн эмес деп айтат. Таң калып калган Лукас тарбиячы эжеден ал баланын ким экенин сурап, бирок тарбиячы эже мен муну сыр сактайм деп айтпай коет. Анан да ал Лукаска эми сен балдарга жакын жолобо, мен дагы ашыкпастан ойлонуп анан чечим чыгарам деп айтат. Анда таң калуу менен сыртка чыккан Лукас айланада ойноп жүргөн балдардын баардыгын карап эле, мындай нерсени ким айтышы мүмкүн деп эле ойлонуп калат.
Көрсө жанагы тарбиячы эже бул бала бакчанын жетекчиси болуп, ал психологду чакырат да бөлмөдө Клара менен сүйлөшө башташат. А дегенде кичинекей кыз Клара жок мен антип айткан эмесмин деп баштайт. Бирок жетекчи менен психолог кичинекей кыз коркуп эле айтпай жатат деп ойлошуп, Клараны кысымга алып кайра суроолорду бере башташат. Акыр жагында Клара такыр эле сүйлөбөй калып, психологдун берген суроолоруна башын ийкеп гана коюп жатты. Кичинекей кыз өзүнүн эмнеге макул болуп эмнени түшүнүп жатканын өзү деле түшүнбөдүбү Айтор. Жүрүп отуруп ачык эле калпты курап берип салды окшойт. Ошондо психолог менен жетекчи ошол жерден эле жыйынтыкты чыгарып салдыбы Айтор. Эч кандай далилдин жок экендигине жана кичинекей кыздын кыял кеч фантазия экендигине карабай эле ал жердеги тарбиячы мугалимдерди чогултуп ата-энелерди дагы чогултабыз деп башташат. Ата-энелер чогулушканда жетекчи а дегенде эле Кларанын апасына түшүндүрүп, андан кийин ата-энелерге да кайрылып балдарыңар ушундай нерселерге туш болуп калышы мүмкүн. Бирок азырынча эч нерсе далилдене элек, ошондуктан бул жөн гана эскертүү. Балдарыңарды жакшы карап алар менен көбүрөөк сүйлөшүп тургула деп айтат. Ошол күнү эле мындай сөздөр кичинекей шаарчага дуулдап тарап кеткен Айтор. Түн бир маалында Лукаска баласы телефон чалат. Ал ыйлап элдин баары сен жөнүндө сөз кылып жатат деп. Мен аябай уялып жатам десе Лукас баласына: сен камсынабай эртең мектебиңе барып келе бер. Мунун баардыгы болбогон сантырак сөздөр. Сен эртең меникине келмек эмес белең. Мен сени окуудан тосуп алып үйүмө алып кетем деп айтат. Ошентип Лукас таң атпай эле балдар бакчасына жетип барып, жетекчи аял менен сүйлөшөйүн десе, ал Лукас менен сүйлөшпөй эле кача берет. Лукас жетекчи аялга баардыгын териштирип такташпайлыбы? Эмне эле элдин баардыгын удургутуп жибергенсиңер деп айтса, жетекчи аял Лукаска: мен сени көрөйүн деген көзүм жок. Бул ишти мен тийиштүү органдарга өткөрүп берем. Мага жакындаба, мага сүйлөбө, уятсыз акмак деп тилдей баштайт. Дал ошол учурда жетекчинин оозунан чыгып кеттиби Айтор бул сөздөрдү Клара айткандыгын айтып жиберет. Ошентип экөө талашып жатса, ата-энелердин бири келип, тарбиячы болгон Лукастын өзүн түрткүлөп эле бала бакчадан чыгарып салды. Анда Лукас шашылып эле Кларанын үйүнө жөнөп, эшикти ачкан Кларанын атасына сүйлөшүшүбүз керек деп айтат. Ошентип экөө сүйлөшө башташып, Кларанын атасы Лукаска: менин кызым эч жерден калп айткан эмес. Анан кантип ушундай нерсе жөнүндө калп айтышы мүмкүн деп айтса, Лукас досуна: мен эмне болуп жатканын билбеймин. Бирок Клара чындап эле калп айтып жатат. Мен эмне кичинекей кызга жыныстык мүчөмдү көрсөткөндөй, акылымдан айныптырмынбы, же сен дагы мени ушундай адам катары эсептейсиңби деп айтат. Аңгыча болбой эле Кларанын апасы да чыгып келип кыйкырып уруша баштап, Лукас аларга: деги Клара мен жөнүндө эмнени айтып берди, деги мунун баары эмненин айынан болуп жаткандыгын түшүндүрүп бергилечи деп айтса болбой эле. Досу Лукасты жакадан алып экөө ошол жерден мушташып да кете жаздашат. Атасы менен Лукастын урушуп жатканына кичинекей Клара дагы күбө болуп калат. Атасы Лукасты чыгарып жибергенден кийин Клара апасына атам эмне үчүн Лукасты урушуп жатат деп капа болот. Анан да ал Лукас эч нерсе кылган эмес экендигин айтып, болгону мен бир нерсени айтып койсом, бала бакчадагылардын баардыгы ошол жөнүндө сөз кылып жатышат деп айтат. Ушуларды уккан Кларанын апасы логикалык жактан ойлонгондун ордуна эмоцияга алдырып энелик сезими менен: Лукас деген ошондой уятсыз акмак адам экен. Эми ал эч качан сенин жаныңа жолобойт деп айтат. Дал ушул учурда бала бакчадагы тарбиячылар Надяны да чакырышып: биз сенин Лукас менен мамиле куруп жүргөнүңдү билебиз. Эми болгон иштин жайын уктуң да. Жакшысы Лукаска жолобой эле койгонуң жакшы болот деп айтышат. Ошентип алар Надяга Лукастын эч нерсеси далилдене элек болсо деле аны педофил деп атап жыйынтык чыгарып салышат. Ошол эле күнү Лукастын үйүнө Клара келгенин көрөбүз. Ал Лукастын ити менен ойноп көнүп калгандыктан бул жолу дагы ойноюн деп келиптир. Анда Лукас Кларага: сенин бул жака келгениңди апаң билеби деп сурап, эми сен бул жака келбешиң керек, менин итим менен дагы ойной албайсың деп айтса, Клара ыйлап эле: деги мен сага эмне кылдым деп сурайт. Анда Лукас Кларага: сен эч нерсе кылган жоксуң, мунун баардыгын башкалар кылды деп айтып эшикти жаап алат. Клара үйүнө кетип, үйдүн ичинде баардыгын угуп турган Надя болсо, көпчүлүктүн айтуусунан болдубу Айтор ал дагы Лукаска суроосун сала баштайт. Лукас ошондо дароо эле Надяга да ачуусу келип: керек болсо сен дагы мени ошондой уятсыз адам деп ойлойсуңбу? Көрсө айланамдагылардын бүт баардыгы тең мага ишенбейт турбайбы деп ачуусу менен Надяны дагы сыртка кубалап чыгып салат. Ошентип күндөрдүн биринде Лукаска баласы да келип калды. Көрсө ал апасы жибербей жатканына болбой акыры качып келиптир. Анан да Лукаска дагы бир досу келип, ал дагы Лукастын алдабаган жакшы адам экенине ишенип, эми мындай жагдайдан кантип чыксак экен деп ойлонуп калышат. Бирок Лукас үчүн бүт баардык жолдор жабык сыяктуу сезилди. Эртеси Лукастын баласы чоң дүкөнгө барып азык түлүктөрдү алып жатса, дүкөндүн жетекчиси Маркуска: экинчи бул дүкөнгө келчү болбогун. Атаңа дагы айтып кой, экинчи бул жака жолобосун деп айтат. Аны уккан Маркус көңүлү чөгүп үйүнө келсе, тергөөчүлөр Лукасты кармоого алып суракка алып кетип жаткан болот. Үйдү да бекитип кетип калышкандыктан Маркус үйгө кире албай, дароо эле Кларанын ата-энесинин үйүнө барат. Албетте башка элдерден айырмаланып, Маркус атасынын күнөөлүү эмес экендигине ишенип турду. Ошондуктан ал Кларанын ата-энесине Клара менен сүйлөштүрүп койгулачы. Эмне үчүн ал атам жөнүндө калп айтып жатат деп баштаса эле, ал үйдө конок болуп жаткан кошуна эркектер Маркусту да кубалап керек болсо уртокмокко алып жиберишет. Ошондо гана Маркус өз апасына жана өгөй атасына кетти. Көп өтпөй эле жаңылыктар угула баштап,
Кызыгы бала бакчадагы башка балдарды дагы суракка алышканда, алар дагы Лукас жөнүндө Клара айткан нерсени айтып беришиптир. Алар керек болсо Лукастын үйүндө өтө коркунучтуу жертөлөсү бар экенине чейин айтып беришип, ойноок балдар ар кимден укканын же сыналгыдан көргөнүн айта беришеби. Бул жагы өтө эле фантазиялуу болуп кеттиби Айтор Лукастын үйүнүн жертөлөсү жок болуп чыгат. Ошондо гана тергөөчүлөр далилдер өтө эле аз дешкенби Айтор. Кийинки күнү Лукасты кое берип жиберишкен болот. Бирок канткен күндө дагы Лукас элдин каргышына калгандай эле болуп калды. Анткени элдин баардыгы тең Лукасты уятсыз акмак деп жаман көрүшүп, бүт баары тең эле аны душман катары санай башташат. Кечинде Лукас баласы менен үйдө отурган кезде чоң таш терезени сындырып кирип, бул кимдин кылганы болду экен деп сыртка чуркап чыккан Лукас. Көптөн бери жакшы көрүп багып жүргөн итин кимдир бирөө өлтүрүп капка салып таштап кеткендигин көрөт. Ошондон кийин Лукас баласын апасына жөнөткөнгө аргасыз болуп, эртең мененки жаап жаткан жамгырга карабай жерди казып итин көмүп жатты. Андан кийин чоң дүкөнгө келип эле өзүнө керектүү азык-түлүктөрдү алмакчы боло баштайт. Бирок сатуучу ага эч нерсе сатпайм деп баш тартып, Лукас болсо ага мен жаран катары өзүмө бир нерсе сатып алганга укугум бар го деп айтса, сатуучу эч нерсени уккусу келбей эле Лукасты чаап жиберет. Лукас болбой эле тырышып азык-түлүктөрдү алайын деп жатса, башка кызматкерлер да чогулуп келишип Лукасты сыртка сүйрөп чыгышып, темир табактар менен чапкылап да жиберишкендиктен Лукастын бети башы да канайт. Ошондо ачуусуна чыдабаган Лукас кайра эле дүкөндүн ичине кирип барып, алдынан чыккан жанагы эт сатуучусуна катуу жооп берет. Кийинки күнү кандайдыр бир иш чара болмокпу Айтор. Лукас дагы көп элдерге кошулуп эле чиркөөгө кирип келет. Бул жолу аны эч ким сен бул жака кирбешиң керек, сен уятсыз акмаксың деп айта алышпадыбы Айтор. Эч ким ага унчук алышпай, Лукас отурган үстөлдүн жанына эч ким отурбай коет. Бир канча сөздөр болгондон кийин Надя баягы бала бакчадагы балдар менен Клараны кошуп ортого чыгарат. Кичинекей балдар киминди ырдай башташканда, Лукас отурган жеринен эле жашып кетип ыйлай баштайт. Ал артын карап арт жакта отурган Кларанын атасын көпкө чейин тиктеп, бир кезде анын жанына туруп барып досун жакадан алып, эмнеге сен баарын териштирип тактаганга аракет кылбайсың? Мен ушинтип элдин баарына жаман көрүнүп жүрө беремби? Же эмне мени өмүр бою кыйналсын деп жатасыңбы? Чындык үчүн деле болсо аракет кылып койбойсуңбу деп айтып, бирок кичинекей кыз Кларага бир да сөз тийгизген жок. Кечинде Клараны төшөгүнө жаткырышканда, ага баягы ар дайым ойноп жүргөн Лукастын ити көрүндүбү Айтор. Ошол итти айтып ананда Лукас жөнүндө сүйлөй баштайт. Атасы анын жанына жаңы эле кирип келип отурган болчу. Ошондо Клара ойгонуп атасына, мен Лукас жөнүндө нерселерди жөн эле ойдон чыгарып айтып берип койгонмун. Элдин баары аны жаман көрүп каларын билген эмесмин деп айтат. Ошондо гана атасы тамак аш алып үйдөн чыгып жөнөп, аялынын токтотконуна карабай эле Лукаска кетип калат. Ал Лукаска келип ойготуп тамагын берип, ушул түнү майрам болуп жаткандыктан Лукастын дагы көңүлүн алганга аракет кылат. Ал Лукаска баардыгы өттү кетти, эми сени кечирдим дегендей кылып, бирок кызы чындыкты айтып бергендигин Лукаска айтып бере албады. Жон гана Лукаска сен жакшы адамсың, сен андайга барбайсың деп ишеним көрсөткөнсүп, көңүлүн көтөрүп баардыгы өттү кетти деп коет. Ошондон кийин арадан 1 жыл убакыт өтүп, Лукас Надя жана баласы Маркусту ээрчитип алып досторуна барып, алар менен учурашып көрүшүп, андан ары адаттагыдай аңчылыкка кетишет. Бул кезде баягы 1 жыл мурунку бетине карабай жамандап жаткан досторунун баардыгы өзгөрө баштаган болчу. Лукас ошол жерде эл арасында отуруп, 1 жыл мурунку аны жерге киргизе жамандап жүргөн, керек болсо аны уртокмокко алып жиберген эки жүздүүлөрдү бир саамга карап, саламы түз болсо дагы кимдин душман кимдин дос экендигин анык билип турду. Эгер кокус дагы бир жазатайып жыгылып кете турган болсо эле, ошол эки жүздүүлөр ач карышкыр сымал эле Лукасты кайрадан талап тонуп кетишмек. Ошентип бир кезде Лукас баягы кичинекей кыз Клараны көрүп калат. Бирок ал Клараны жаман көрүп, жек көрүп калган жок. Канча да кичинекей бала да, эч кандай акыл эси толо элек деп мурункусундай эле сүйлөшүп, аны көтөрүп алып ата-энесинин жанына жеткирет. Ошентип Лукас эми гана эл катарына кошулуп баратам го деп ойлоп, күндөрдүн биринде аңчылыкта жүргөндө эле так эле анын тушундагы бакка ок тийип калат. Чочуп кеткен Лукас жата калып кайра туруп караса, күн батыш тараптагы бир элес акырындан жашынып кетет. Лукас анын ким экендигин такыр эле көрө албай калып, демек дагы эле эл ичинде аны уятсыз акмак деп жаман көрүшүп, керек болсо өлтүргүсү келгендер дагы бар экендигин түшүнүп калат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.